Калпакчандар дагы жүрөт. Жакшы эмес чынында. Орустар сабырдуулук кылыптыр. Видеого лайк басып, подписацияден кнопканы басып, жанындагы коңгурочону сөз түрдө баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Бул жерде көп улут болсо керек албетте. Кыргыздар сөзсүз бар. Тынч эле барып айт намазын окуп келсе болот эле да. Кокустан провокация болуп кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Көпчүлүктүн арасында кандай адамдар бар экени белгисиз. Бөлөгөлдө жүргөндөн кийин ошол элдин мыйзамына баш ийип, тынчтыкты да сактоо керек. Менин жеке пикирим, бул көрүнүш кече Москвадагы айт намазына барган көп улуттан турган мусулмандар. Албетте көпчүлүгүн өзбек, тажик, кыргыздар түзөт. Булак мекендешке эже.